Урматтуу коллегалар, мына барыңарга белгилүү болгондой, 7-чи чакырылыш өткөн жылдын аягында эл тарабынан шайланып, парламенттен орун алып, өз милдеттерин так аткарып келатат. Бир жылга жакын вакыт өттү. Мени төрага кылып шайладыңыздар. Албетте, мен дагы болгон күч аракетимди парламенттин кадыр баркын көтөрүүгө, милдетин аткарууга, мыйзамда конституциялык укуктарды ишке ашырышына толук күч аракетимди жумшадым. Көптөгөн жакшы чечимдер кабыл алынды. Анын ичинде 6-чы чакырылышта өзүбүз баштаган ири иштер, бул кумтөр маселеси. Парламент тарабынан комиссия түзүлүп, акыркы учурунда анан убактылуу башкарууну киргизүү жөнүндө чечимдер кабыл алынып, кийинки 7-чи чакырылыштагы ошонун уландысын улап, өз вазифасын аткарып, маанилүү чечимдерди кабыл алып берди. Мамлекетке өткөзүү жөнүндө бул дагы парламент тарабынан жасалды. Албетте, парламент, өкмөт бардык президентибиз башында туруп, маанилүү чечимдерди чогуу кабыл алды. Мен үчүн өтө маанилүү эле ушундай улуу долбоорлор ишке ашып, элге, жерге пайдасы тийсин деген менин аруу тилектерим бар эле. Мен 5-чи чакырылышта ушул маселени көтөргөндө, мен өзүм ушул палатада туруп ушул маселени көтөргөнбүз, арасынан ысык сукту да өткөздүк. Чоң максаттардын бири ушул эле. Жалгыз эле мен эмес, ошол кездеги коллегалар, бүгүн алар арабызда жок. 5-чи чакырылыштын, 6-чы чакырылыштын, мына Алла Таала буйруган экен, бүгүн силер менен чогуу ушундай маанилүү чечимдерди кабыл алдык. Мен үчүн бул чоң сыймык. Мындан сырткары референдум өтүп, элибиз тарабынан аталган жаңы конституциянын долбоору кабыл алынып, жаңы конституцияны кабыл алдык. Мына ошол багытта дагы парламент өз милдеттерин так аткарып, аталган конституцияга кийинки мыйзамдарды, конституциялык мыйзамдарды, токтомдорду дал келтирип, өз милдеттерин аткарып берди. Ошого байланыштуу бүгүнкү күнү бир топ иштер чечилип, өкмөт иштеп атат. Бул албетте жалгыз менин эмес, бардыгыбыздын ийгилигибиз, бардыгыбыздын эмгегибиз, анткени парламент коллегиалдуу орган. Эң чоң жоопкерчиликти дайым парламент алып келген, мындан кийин дагы алат. Бүгүн бирок бир айтчу маселе турат, урматтуу коллегалар. Мен жеке өзүм чечим кабыл алдым. Бул менин жекече чечимим. Ага себеп болуп, билесиздер, жакында парламентте окуя болду. Бардыгыбыз бул жерде өз ыктыяры менен каалагандар Баткенге бардык. Бул маселе парламенттен кээ бир депутаттарыбыз айтып, массалык маалымат каражаттарына да чыгып кетти. Мен ошол кезде чечим кабыл алып, өзүм заматта эле арызымды жазып, Баткенге кетейин деген оюм бар эле. Бирок тилекке каршы бул жерде депутаттар чыгып, силердин суранышыңарды эске алып, албетте мен вактынча өз милдеттеримди орун басарым Исаева Жамиля Кубанычбековна жүктөдүм. Бүгүн ойлонуп, чечим кабыл алдым, урматтуу коллегалар. Өз ыктыярым менен төрагалык кызматтан кетүү жөнүндө.
Албетте бул менин өзүм жекече чечимим. Силер мени коллега катары туура түшүнөсүңөр деп чын дилиммен ишенем, ойлойм. Ошондуктан бүгүнкү күндөн тартып төрагалык кызматы бош. Мен төрагалык кызматын тапшырдым. Рахмат сиздерге.